Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздер менен көптөн бери көрүшпөй кеттик. Мына бүгүн убакыт сааты келип, биз Каныкей эженин жанына келип отурабыз. Каныкей эже мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугунан, бирок ага карабастан мындай сонун шарфтарды, кичинекей балдардын бутуна ылайыктуу пинеткаларды токуйт экен. Бул видео материалдын максаты Каныкей эженин бизнесине салым кошом дегендер же болбосо жөн гана жардам берем дегендер болсо кайрылсаңыздар болот. Эмесе Каныкей эженин өмүр таржымалын десек болобу, өзүнөн уксак. Эже кандайсыз? Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ошо 89 колом, атым Каныкей. Негизи түйүн Баткенден болот, өзүм Бишкекте чоңойдум. Ушуга чейин эч кандай бир жумушум жок, туруктуу жумуш жок. Жумуш издеп барсаң сразу эле көрүп туруп эле койчу деп унчукпай эле жаап, эшиктери жабылып калчу. Ошо инвалидский коомдорго аралашып жүрчүм. Анан ошентип жүргөн эле бир күн могу жипти көрүп калдык, бир көзөкөбүз. Ошонун ушундай идея келип, азыр токуп баштадык. Эже мектепте окуган эмес экенсиз? Школдо окуган эмесмин. Үй бүлөңүз жөнүндө айтсаңыз, ата-энеңиз? Үй бүлөм атин апам бар, папам каза болуп калган. 6 бир тууганмын, 3 кыз 3 бала. Кудайга шүгүр. Мага батешкасын берип, колдоону берип, колунан келген жардамын аябай берип турат, жардамын. Ата-энеңиз Бишкекте эле турат экен, апаңыз бир туугандарыңыз. Бирок өзүңүз өз алдынча турмуш кылайын деп бул жака Батирге чыгыптырсыз. Ошо эми көбүнчө эле неме кылбайын деп өз алдынча жашап көрөйүн, кандай болот. Үйдө отура берсең деле отура берет экенсиң деп бир аракет кылып көрөйүн, өз алдынча бутка туруп деп ошентип көрдүм. Анткени апамдар деле каршы болду, биринчи кой. Үйдө эле жүрө бер, жардамга муктаж эмессиң, биз бар. Анысына карабай эле жок. Мен өз алдынча күн көрүшүм керек, мен аракет кылышым керек, ынтылышым керек деп. Азыр ушинтип ынтылган кезим. Өз алдынча бир неме кылып, ушундай бир иш-чаранын немеси болгонго. Бул бир бөлмөсүндө жашайт экенсиз, тааныштарыңыздын үйү экен. Бул жака канча төлөйсүз? Ошол жөлөк пул да калат экенсиз, ошол өзүңүздүн азык түлүүңүзгө, батириңизге төлөгөнгө жетеби? 4000 алам, пенсияма бияка 2000 төлөйм. Анан жардам бар, Кудайга шүгүр. Эми ушуларды сатып неме кылып атам, Кудайга шүгүр. Жеткирип атам. Эми бул нерселерди шарф экен, канча күндө, канча саатта токуйсуз? Жиптерди кайсыл жактан аласыз? Кантип үйрөнүп атасыз? Жиптерди мен биринчи Мадина базарга баргандан кыйналып, магазиндерден доставкасы менен алдым. Кийин Мадина базарда деле бар экен, кийингилерин өзүм кыш болгондо баскандан кыйналып калам, муз болуп ошо. Адамдарга айтам, алар алып келип берет. Анан мен өзүм токуп алам дегендерди шакка чакырып, каалаган түшүңөрдү вебрать эткиле. Алдын ала интернет бар. WhatsApp'дан көрсөтөм, мондай светтер бар. Кандай узордо токуйбун деп. Өзөрү келип алып кетип атат. Эже, сиз айтып калбадыңыз, мектепте окуган эмесмин деп, анан интернеттен буларды үйрөнүш үчүн окугандан кыйналбайсызбы? Прямо вообще тамга тааныбайм дебейм, окуйм. Бирок жайыраак окуйм, бирок скоростум азыраак да так. Жай окуйм да, бирок интернеттер азыр көп эле видео ролик болуп атпайбы? Ошолордон көрүп эле. Эч ким бир үйрөткөн жок, мондай кыласың. Просто жипти бир көлдүк кыз көрүп калып, идея ошону коп, ошонун көрүп эле жипти алып, видео менен эле мына мону
Hiç kimnin emesi yok ele. İnternetten ele karap tokudum. Birinci oyladım men kıla albayt boluşum gerek dep. Yok. Papitka kılıp göreyim dep kılıp özümdü saqlanıp oturaman azыр. Сонун болуптур чындыгында. Сиз бул жака батирге келгенден кийин анан ушул ишти баштадыңыз да, э? Агайтин экөөчөн токуп биринчи кандай болот, саталамбы, саталбаймбы деген ойлор болду. Birinci 500 aldım cipti. Anı dokup tanışlarım görüp kalıp jaktı aldı anam oşun dile haber kılıp. Эжес буга чейин айтып калдыңыз, ошол бир туугандарыңыздын баары эле 6 саны аман, сиз эле ошо ден соолугуңуздан мүмкүнчүлүгүңүз чектелип төрөлүп калган экенсиз. Анан энеңиздин курсагында бар кезде ооруган бекен же эмне себеп болуптур? Апам бурамай ооруду, мындай болгон, тигиндей болгон деп айтпайт. Ошо эч бир немеси жок эле. Ошонун 5-өөнү кандай көтөрдү? Sen dile ошондой көтөргөн деди, бирок кээ бирөө айтат, могу төрөтүп алганда жыгытып алышы мүмкүн врачтар. Ошонун деле врачтардын кальцайы болушу мүмкүн дейт. Бирок апам бурамай момундай болгон деп эч айткан эмес. Андай болгон эмес го дейт. Биздин коомдо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кандай мамиле болот? Сизге мындай жүрөгүңүздү ооруткан учурлар болгон эмеспи? Эми кишилер ар кандай адамдар бар. Кээ бирөө оорутат, кээ бирөө наоборот көтөрөт. Бираз 4-5 жыл мурда мынтип чоң адамдар деле басып кетип атам, карашчу, маасыңбы дечү, ар кандай. Азыр уже коомдор бираз башкача болгонун. Момундай инвалидтер көчөгө көп чыгып баштагандан бираз коом деле неме болуп калды, өзгөрүп анча карабаймын деп. Бизде условия жок. Көчөлөрдө вообще кыйын. Лесин жаладан, например, биз лесин жаладан чыгайык десек, кармагы жокпу. Чыга албайбыз өз алдынча. Бирөөлөрдүн көмөгүн сураш керек. Көмөк сурайын дедиң бирөө үнчүкпай өтүп кетет, бирөө берет, ар кандай. Ошондой мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эми доступный город болсо жакшы болмок. Эми эже бир жакшы иш баштаптырсыз, бунуңузга ийгилик. Анан дагы кандай кыялдарыңыз бар? Кыялдарым айтсам жок. Бир жакшы иштин эмеси болгум келет. Өз алдынча акча табып бир бизнес аркылуу өзүм Швейцарияда машинка тигип, сумка тиген. Нәзік кыздын коомундамын, аякта Швейцарияда иштечү азыр. Бираз неме болуп калып, жабылып калдык. Ошо машинкада отурам, мен сумка тигем. Өз алдынча деле ар кандай сумкаларды, бирдеңкелерди ойлоп табып тигип жүрөм. Эми бул эмне токуп атасыз да бизге көрсөтүп токуп берсеңиз? Мондай эле, мондай өзөрү менен ишер. Муну эч кандай неме кереги жок. Колдо эле. Колуңуз менен отуруп токуй берет экенсиз. Колдо эле бир неме өзгөчө деле немеси жок, үйрөнөм деген. Эгер шыгы болгон адам бат эле үйрөнүп кетет. Крючок кандай мындай, кандай иштеги кереги жок. Ошондой эле дары бери кылып эле бир шапат, бир жип кетет. Ошондой эле токуйм. Канке эжеме, жеке жашооңузду ойлонгон учур болгонбу? Сизди түшүнгөн, балким ушул өзүңүздүн чөйрөңүздөгү мырзалар болгон балким? Мен прямо серьезно отношения деп неме кылган жок. Болгон бир-экөө сөз айткандар. Бирок мен билбейм, мага жакпаган үчүнбү,
bir neme болгон буунчук эле жок деген менен калганмын. Ошо боюнча азыркы нерсени жоюп түшүнгөндөн кийин турмушка чыгып балалуу болгум келет экен. Ошо азыр ушу менен эле элекмин. Мисалы үчүн мына сиз ден соолугуңуздан мүмкүнчүлүгүңүз чектелгенине карабастан ошентип өз алдынча батирге чыгып иш баштап бир аракет кылып жатыптырсыз да, анан эми көбүнчөсү эле билет, 6 саны аман турса дагы жумуш кылбай же кайыр сурап отургандар жок эмес. Мындай учурларга сиз эмне деп сөз айтасыз? Эми билбейм. Алар деген ошо бизди көрүп бар да унчукпай эле оңой немени тамакты көңгөн да оңой. Ал адамдарды мен күнүмдүкүнүн ойлогон деп эсептейм. Анткени 1-2-3 күн, 1 айлык, 2 айлык алдын ойлонсо, 1 жыл, 2 жыл деп эле коеюн, грубо. 2 күндүк, 3 күндүк алдын ала ойлонсо андай оңой жашоого болот. Оңой тамакка үйрөнбөйт болуш керек эле дейм. Анткени ар бир тамактын адал тамак. Эмгек менен жаш керек да. Оңой жашоо. Азыр оңой жумуш жокта. Анда болуш керек. Эң биринчи ынтып аракет кылса, бир эшиги жабылса, экинчи эшиги ачылат деген. Сиз эмнеден стимул аласыз жашоого? Мен стимул өзүбүздүн арабызда адамдар көп. Ошолордон көрүп ошондон эле биринчи мени аралаш элек да коомго. Мен уялтым, окуй албайм депчи. Анан кийин аралашкандан кийин менен деле жакшы окуй албагандар бар экен. Эми уялбай калдым да деп. Алардын алдында мен жакшы окуйм, жазам, бирок кыйынчылык менен болсо деле окуйм деп. Неме болуп калдым да. Кичине Уялбай. Биринчи аябай уялдым. Жазасың дегенде эле качтым. Акырын жеттеп калдым. Азыр эми уялбай эме болуп калдым. Эми сабатсыздыгыңызды окуунун эртегечи жок дейт го, балким алдыда деле окуп сабатсыздыгыңызды жойгуңуз келет. Ооба, деген колдоп аткан эжелер бар. Давай университеттерге тапшыртайык дейт. Бирок мен школда окуганын себеби аттестат жок. Эгер аттестат болуп алып берем деп калгандар болсо, мен ошо аттестат менен университеттерге тапшырып алсам болот. Эми бир аз ал эже деле жакын эле айтып калды. Аттестатты аракет кылып көрүп болсо, любой окуу жайыңа өткөрөбүз, сүйлөшөбүз. Диплом менен дальше өзүңө жаккан жумуш менен иштеп кете аласың деп. Ошого азыр ойлонуп атам аттестатты. Кантип алса болот, каяктан алса болот депчи. Эми сиз ушинтип интернетке чыгып жатканыңыз үчүн бир туугандарыңыз көрсө капа болбойбу, эмне дешет? Бир туугандарым баягы күнү айттым. Ушундай. Конечно, не принимать этпеди, не отурбейсиң, эмне жетишпейт атаган. Акчаң болсо бар депчи. Бирок мен өзү алдынча болом деп ошонун кетип атам азыр. Неме кылбай эле, уялбай эле болармыз. Ийгиликтүү болсом деп. Канке эже могудай болсо видео интернетке жүктөлгөндөн кийин заказ бергендер көбөйөт деп ойлойбуз. Анан токуганга жетише аласызбы өзүңүз жалгыз? Анын аягынан ойлонбойм, анткени мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар көп үйдө отурган. Эгер ушунча заказ көп болсо, менин оюм болгон ошо мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарга жумуш берсем деп. Омака экөө-үчөөнү чакырып алып эле
ошолорго деле акча, мага деле акчам болот деп ойлонбойм. Өзүм жетишче каламын, жетпей баратсамчы кыздар деле үйүндө отурат. Акча иштейин. Азыр билесиз, өлкөбүздө жумуш жок. Биз эмес, кишилер жумуш таппагандар толуп турат. Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, кайрымдуу жарандар, эгер сиздер Каныкей эженин баштап жаткан ишине колдоо көрсөтөм десеңиздер, төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Каныкей эженин өзүнө чалган болосуздар. Стартапка колдоо көрсөтсөңүздөр болот.